Өрттү өчүрүүгө биринчи күн дегенде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областагы бардык бөлүмдөрү, Токой чарбачылыгынын кызматкерлери, Түп райондук жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан болуп 87 кызматкер өрттү өчүрүүгө аракет кылышкан. Бирок тутанган оттун аянты чоң болгондугуна байланыштуу өрт өчүрүү мүмкүнчүлүгү болбой, экинчи күнү өрт өчүрүүгө облустук штаб түзүлүп, 250 жөө адам өрттү өчүрүүгө чыгышкан. Көтөргөнүбүз 10 литрди жоңго көтөрүп чыгат экенбиз, бир 5 километр жерге кеттик. Жерганан колдон келишинче могу жерден 2 күндөн берки өрттөн мына ушул астын өчүрүп келдик эле көчөтөн бери. Бүгүн могу чокусунда калды. Жантан берки, эртең мененден берки суунун баарын түгөттүк. Эми кичине суу келсе, кечке чейин ушу жерди бүтүрсөк, бир коктун өртү бүтөт деген ойдобуз. Экинчи коктуда да өрт болуп, эми аякта да элдер жүрөт. Колдон келген аракетти кылып атабыз. 80-120 жаштын тегерегиндеги карагайлар күйүп жок болот. Өрт чыкканына 4 күн болду. 2 күн өчүрүп өчүрүүгө мүмкүн болбой калганда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Казакстандын Алматы облусунун өзгөчө кырдаалдар департаменти менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, натыйжада Ми-17 тиг учагы келип, бир таштаганда 3 тонна салмагындагы суу менен өрттү өчүрө баштады. Мына уже 4-күн болуп атат. Трудно доступно болуп, мынакей. Кече муну Казакстан вертолеты келип жардам берип атышат совместно. Учурда өрт өчөйүн деп калды. Бирок шамал болуп, жел соксо түтөп турган түтүн жалын болуп тутанып кетиши мүмкүн. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык бөлүмү, Токой чарбачы жана айыл өкмөт кызматкерлеринен түзүлгөн топ өрт толук өчүп бүткөнгө чейин тоо үстүндө болушат. Ич арасында баягы торф деп коет, карагайдын арасында ошол баягы түбү менен жүрүп эметик. Ошол жер бираз аянттар калып, өзүңүздөр көргөндөй бул жерлер мана түтүп атат. Ошол түптөрүн азыр өчүрүү аракеттери жумшалып, иштер өткөрүлүп жаткан учуру. 4 күн мурун күйүп баштаган өрт эмнеден чыккандыгы азырынча билине элек. Өрт өчүрүүгө келген тургундардын айрымдары мал кайтаргандар от жаккан дешсе, айрымдары айылдагы эле өспүрүм балдардын оюнунан улам от чыкты дешүүдө. Акыркы маалыматка таянсак, 4 күндүн ичинде 150 гектардай жайыт жер жана 20 гектардай токой күйүп кетти. Талабек Липаев, Жакшылык Чортон, Скөл облусу, Күндөлүк.